Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2 китебинин 6 бөлүмү. Окуп, аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ушинтип сүйлөшүп, кийинки өмүрлөрдү ак жана түз сүрүштү тилек кылгандары менен бул достор тагдыр чийген чийимден дароо эле чыгып, адашкан жолдорунан ошол замат эле шарт турулуп жакшылык күнгө жете алышмак эмес. Ач көздүгүнүн акысын өз өмүрү менен төлөгөн Касымды бүткүл коомчулук баатыр катары кабыл алып, кылмыш дүйнөсүнө тайманбастан каршы чыгып, эл үчүн курман болгон ага кандай сый урмат көрсөтүп, не деген наамды беришти билбей жаткандарында анын не себептен бөөдө өлүм болгонун боолголоп, чын себебин билбесе да болжолдогон бирөө бар болчу. Ал баягы Касым Якутияга жиберип, аким менен анын досторунун ал жактагы издерин изилдеткен Ички иштер министрлигинин кызматкери Айбек Камбаралиев болчу. Өз ишине тың, ар нерсеге баамчылдыгы күчтүү ал Касым Каламбековдун тапшырмасы менен Якутияга барып, эч нерсе таппай келгенинен кийин шефи бул ишти жаап салганы менен аны өз алдынча жашыруун түрдө изилдеп жүргөнүн байкап калган жайы бар эле. Ошондон көп өтпөй Касым түшүнүксүз түрдө окко учуп, муну жалпы эл баатырдык катары санап жатканда, ал дароо эле шефинин Крим аталыгы менен кандайдыр байланышы бардыгынан улам ажал тапканын боолголоду. Айбек Касымды жакшы билчү. Ал жалаң төштөнүп, өзү жалгыз уюшкан кылмышкерлерге каршы барчулардан эмес болчу. Барган күндө да бир өзү черепти оң колу саналган жигитине кошуп, жөн жерден эле атып сала алмак эмес. Ага кылмыштуу топ дагы жол бербейт болчу. Өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгү жетпейт эле. Андыктан алар атышкан кездеги жагдайдын достук иретинде башталып, анан капыстан ортодон от чыкканына көзү жетип, атайы жолуккан алардын араларына сырттан башка бирөөлөр аралашканы көрүнүп турду. Сергек акылга салып карап көргөндө да бул жерде чоң сыр жатты. Айбек Касымдын өмүр баянын карап отуруп, ал милиция окуу жайын бүткөн жылы көлдүн алыскы бир айылынан карьерасын баштаганын билип, бул айыл Череп лакап аттуу Крим аталык Нуртилек Кожогуловдун айылы экенин билгенде, экөөнүн эмне үчүн жайкы кафеде кезигишкен себебин биле калды. Демек, жакында эле Крим аталык болуп, Орусиядан бекип келген Черепке маркум Касым учурашканы барып, бирок кол алышканга жарабай атышып кетишкен. Муну жайкы кафенин кызматчылары да тастыкташты. Бул иш акылга сыйбады. Ошончо жыл көрүшпөгөн немелердин ортосундагы келишпестикке ишене алган жок. Жок дегенде алар бир үстөлгө отуруп, пикирлери келишпей атышып кетсе бир жөн эле. Дагы эле болсо ортого башка бирөөлөрдүн аралашканынан шекчип турду. Бул ишти Айбек эмнегедир эле аким баштаган 4 достон көрүп туруп алды. Ошонун алдыңкы күндөрүндө акимдин Касымдын кабыл алуусунда болгону Кеңсе журналынан экөөнүн бири-бирине чалышканы маркумдун телефонунан да көрүнүп турду. Бирок иш кынтыксыз жасалгандыктан далил таба алган жок. Жаңы эле баатырга айланган Касымдын Крим аталык Череп менен байланышын Айбек коомчулукка ача алмак эмес. Антиш арбак алдындагы парызга да, кесиптештик тилектештикке дагы каршы болмок. Андыктан бул жагдайды ал ачыкка чыгарып, далилдеген күндө да өзү үчүн гана пайдаланууну чечти.
ал капыстан атышып кеткен бул эки тараптын ортосуна аким баш болгон 4 дос мыйзамдуу түрдө катталган алыс тийме мылтыктары менен аралашканын болголоп эле турду. Муну далилдеш үчүн Черепке же Касымга кадалган окторду изилдеш керек болчу. Бул үчүн ачылган жаңы жагдайларга байланыштуу кылмыш ишин кайра козгоп, жайрап жайын тапкан маркумдардын денелеринен табылган окторду экспертизадан өткөрүп текшертиш керек эле. Кара басып бул аракет да маркум Касымдын баатырдык баркына шек келтиргендиктен уланта алган жок. Ошентип Айбек Касымга тиешелүү бул ишти изилдебей жатып жабууга аргасыз болду. Айла кеткенде аким баш болгон 4 жетимдин табышмактуу түрдө байышын изилдөөгө киришип, аракет кыла баштаганында оңдой берди болуп, жетекчилик Айбекти Раматылык Касымдын ордуна отургузуп, анын милдетин убактылуу аткаруучу кылып дайындап салбаспы? Мындан улам маркумдун акыркы убактагы изилдеген иштери, жасаган жумуштарын жакындан билип чыгууга чоң мүмкүнчүлүк табылды. Анын кагаздарын казып отуруп, так жана мыйзамдуу түрдө жасалып жаткан иштеринен эч кынтык таба алган жок. Сырдуу эч нерсе байкалбады. Ошол өз-өзүнчө папкаларда сакталган иштердин арасында эндей бойдон жүргөн кандайдыр бир кагаз колуна урунуп, алып караса, кийинки 15 жылдан берки жасалып бети ачылбай калган банк тоноолордун тизмеси экен. Мунун актай жагына Аким деген жазуу жана анын уюлдук телефонунун номуру жазылып жүрүптүр. Бети ачылбай калган банк тоноолордун Акимге кандай тиешеси бар деп өзүнө өзү суроо берген Айбек бул томолой жетимдердин табышмактуу түрдө байып кетүүсүнөн шектенген Касым өзүн ушундан уламда Якутияга жибергенин эстеп, ал жактан эч нерсе таппай келгенинен кийин ишти жапканы менен аны жөн жеринен тымызын изилдеп жүрбөгөнүн болголоду. Бул томолой жетимдер кантип ушунчалык байышты деген бир кезде Касым кабылган суроо аны да түйшөлтүп, жооп издетти. Жетимдер мектеп партасынан чыккандан бери эч жерде иштебегендерин билгенде, бул иш андан бетер шектүү көрүндү. Айбек да Раматылык болуп кеткен Касымдын изине салып, кийинки 20 жылдардагы банк тоноолордун бети ачылбагандыктан ошол иштен кызыкчылыгы үчүн түшүнүксүз түрдө байыган жарандарды суракка алууга укугу бар экенин шылтоолоп, 4 досту бир-бирден чакырып суракка алып, бул жолдон өтүп калган алар бир ооздон Якутияда иштеп келгенбиз дегендери жөн эле ойлонулуп табылган кеп экенин, өздөрүнүн минтип байып кетүүлөрүнүн себеби байыркы шаар чалдыбарынан табылган таза алтын куймаларын ийгиликтүү акчага айландыра алгандыгынан улам экенин бир ооздон айтышты. Мындай кенчтер мамлекеттин байлыгы экенин, андыктан аны кезегинде элдин эсебине өткөрүп бербегендиктери үчүн жоопко тартылышаарын опузалап айтканы менен Айбектин ага далили жок болгондуктан 4 доско олуттуу түрдө күнөө койгонго эрки жетпей, шылтоо таппай бошотууга аргасыз болду. Касымдын убагында анын мындай күнөөлөрүнөн өткөн алар бул жөн гана опузолоо экенин түшүнүшүп көп деле коркушпай, ээр болсоң аны далилдеп бер дегендей мыскылдуу маанай көргөзүп тим болушту. Олуттуу далил таппай айласы кеткен Айбек 4 достун өткөнүн казып отуруп, булардын дагы бир Акбар аттуу өнөктөшү барын, ал 1 жылдай мурда кандайдыр себеп менен досторунан бөлүнүп кеткенин билип, кезектеги суракка алууларынын биринде бул тууралууда суроо берди. Мындай суроо берилип калса,
бир ооздон Акбарды Орусияда деп жооп берүүлөрү керек экенин алдын ала сүйлөшүп алган достор бул суроодон да шек алдырбагандары менен сестене түшүштү. Анткени Акбар бирден бир өздөрүнүн кылмыштарын толук билген мурунку досу, азыркы душманы эле. Эгер Айбек Акбардын бул шаарда экенин, өздөрү менен чатакташып кеткенин билип, издеп таап суракка алса, өчөшүп калган немеден туура эмес сөздөр чыгып кетиши опурталдуу иш болчу. Андыктан 4 дос бизге зыяны тийбесе жайына коелу деген чечимден кайтып, Акбарды кайрадан издей башташты. Эгер аны таап калсак эмне кылабыз деген суроого келгендеринде бул жолу достордун пикирлери кайчы чыкты. Кабыл менен Бектур адаттарынча аны өз ажалынан кырсыктап өлгөндөй тындым кылалы дешсе, кан төккөндөн көңүлү калган Бейшен ага зыян келтирбей, керек болсо жасаган жамандыктары үчүн кечирим сурап, кылган чыгымдарын төлөп берүүнү сунуштады. Аким болсо чечимди өзү гана чыгараарын сезип, аны табалычы, анан көрөбүз деп анык ой пикирин билдирбей турду. Ошентип 1 жылдан ашык убакыттан бери дайынсыз кеткен, өзүлөрү да унута түшкөн Акбарды кайрадан издей башташты. Бул учурда Акбар үй бүлөлүк бакытка чөмүлүп, жай жашоо өткөрүп жаткан. Даанадай асыл зат Айым экөөнүн ортосундагы сүйүүлөрү үйлөнгөндөрүнөн кийин да күчөп, ынтымактуу, ырыс кешиктүү, ысык жубайлардан болуп чыга келишти. Даана сулуулук салонун иштетип, Акбар ошол арада таксовать этип, эл ташып күнүмдүк жашоолору жай жана жупуну өткөндөй болгону менен жадыраган маанайда бакыттын даамын татып, өмүр сүрүп жүрүштө эле жыл айланбай уулду болушкандарында жашоолору анык майрамга айланды. Ата-эне менен бир туугандан Кудай айтпай, алардын баркын жакшы эле билип калган Акбар Даананын ата-энесин өз ата-энесиндей, бир туугандарын өз бир тууганындай көрүп, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө, жумуштарын бүтүрүүгө чын жүрөктөн киришип, жардамын аябагандыгынан алар да бул күйөө баланы жакшы көрүп калышты. Өзгөчө өткөн опурталдуу жашоосунан, кылмышкер досторунан бөлүнүп, ак жолго түшүүсүнө, ак жана бактылуу жашоого өтүүсүнө өз өмүрлөрүн тобокелге салып жардам берген маана балдызын анын уулу Баястанды жанындай көрүп, аларга эки өмүрүндө тең карыздар экенин айтып, чын жүрөгүнөн үзүлүп түшүп, бул көп балалуу үй бүлөгө жардам берип жүрдү. Баястан бул жылы мектепти аяктап, өзү жактырган электриктик кесибине ээ болуш үчүн жогорку окуу жайга тапшырып окуп калды. Даана менен Акбар анын жатаканага тургусу келгенин жактырбай, өздөрү менен кошо жашатып алышты. Баястан сабактан соң машинасы менен эл ташып, өз чыгымдарын жабуу аракетине өткөндө Акбар аны өзү иштеп жүргөн такси кызматына киргизип, чогуу иштей башташты. Айтор жадыраган жакшы жашоо жай жылып, өз жолу менен өтүп жатты. Ошентип убакыт өткөн сайын Акбар да эски досторун унута баштап, алар менен жолдору кыйладан бери кезигишпегендиктен жана зыяны тийбегендиктен алардын да өзүнө жайына койгонуна ишене баштаган. Бирок акимдердин кийинки кездердеги баштарынан өткөн окуялар, алардын өз кылмыштуу өткөндөрүн жабыш үчүн дал басага түшүп, анын бирден бир күбөсү болгон өзүн издей башташы анын ачык асмандуу жашоосуна кара көлөкө түшүрүп келатты. Ошондой күндөрдүн биринде ал адатынча кардар күтүп көчө боюнда турса, жолдо агылып өтүп жатып, жол чырактын кызылы күйгөндө токтогон автоунаалардын катарындагы бир машинадан бирөө башын чыгарып, өзүн таң кала тиктеген бойдон туруп калып, анан жашыл күйүп арттагылар сигнал бергенде гана аргасыз жүрүп кетти. Бул Акбардын жүзү ушунчалык тааныш көрүнүп,
Бирок кыска коюлган сакал муруту менен көзүнүн үстүндөгү калынан улам гана аны бүшүркөй карап тааный албай койгон Бектур болчу. Ал жол кесилишинен нары өтүп барып токтоп, дагы бир аз карап туруп, анан жүрүп кетип, кечинде достор үйгө чогулганда муну аларга айтты. Бүгүн бир Акбарга аябай окшош кишини көрдүм. Тим эле өзүндөй, бирок көзүнүн үстүндө гана калы бар экен. Аябай окшош бекен. Балким өзүң көргөндүрсүң. Жок, окшош адамдар боло берет да. Анын үстүнө көзүнүн үстүндө чоң калы бар экен деп атпаймынбы? Келесо, калды Акбар бизге таанылбаш үчүн деле коюп алышы мүмкүн да. Жакшылап карабайт белең. Ошону айтсаң, бала кезден чогуу чоңойгон немени бир эмес 5 кал коюп алса да таанышың керек эле да. Артынан аңдып каякта иштээрин же жашаарын билбейт белең, деп нааразы боло жаалаган досторуна чала кылган ишин айтканына ичинен өкүнө түшкөнүн билдирбестен Бектур ишенимдүү түрдө унчукту. Билдим, ийгилик таксисинде иштейт экен. Машинасынын номурун да жазып алдым. Керек болсо азыр эле ийгилик таксинин операторуна чалып билип берем. Машинасынын номурун жазып алганың жакшы болуптур. Бирок таксиде иштегендер кээде ийгиликте иштебесе деле кардарларды жазгырыш үчүн анын шашкисин машинесине коюп алышат. Андай болсо аны таппай калдык дей бергиле. Мен билем таксисттерди. Алар бир жерге көнүп алып, ошол жерден эле чыкпай жүрө беришет. Эртең эле барып, ошол арадан акмалап, ал Акбарбы же Акбар эмеспи билип берем. Экөөбүз барабыз, деди Бектур олдуксондугу менен бул ишти билдирөөрүнөн сактанган аким. Ошентип эртеси алиги көчө кесилишине чоң шашкеде барган аким менен Бектур жол четинде бир топко отурушкандарынан кийин үстүнө таксинин белгисин койгон машинеси менен келип, кардар күтүп турган кесиптештери менен учурашкан Акбарга окшош кишини көрүштү. Кыска сакал муруту өзүнө жакшы жарашкан бул кишинин көзүнүн үстүндөгү калы болбосо Акбарга аябай окшоштугуна аким да аябай таң калды. Экөө 1 сааттай зеригип отурушкандарынан кийин алиги киши кардар салып жылып кетти. Ошондо гана баятадан аны менен сүйлөшүп турган таксисттерге басып барган аким алиги машинанын маркасын, номурун айтып, бирок анын ээсинин атын унутуп калымыш болуп, Акбарга окшош кишини сурады. Андайды билбейм, деп биринчи таксист ийинин күйшө деле, экинчиси да бүшүркөй түшүп, анан эстегендей жандуу түрдө жооп берди. Акишти издеп атасыңбы? Ал азыр эле жүрүп кетпедиби? Акишпи же Акбарбы? Деп аким такып сурады. Акиш, Акбар эмес, нарындык болот. Бирок шаарда өскөн, ооба Акиш, деп эми гана эстей калган экинчи таксист тастыктады. Анын аты Акиш экен, деди машинага кайтып келген аким өзүн суроолуу караган Бектурга. Анткен менен Акбарга аябай окшош экен, деп ал машинанын эшигин жаап кеткенге камынды. Токтой тур, Акбар тигилерге өз атын айтпай коюшу да мүмкүн да, деп досун токтоткон аким телефонун баскылап чала кетти. Алло, ийгилик такси кызматыбы? Силердин такси кызматыңарга кирелик дедик эле. Ооба, машинабыз бар. Офисиңерге барса баралы. Дарегиңер кандай? Аким Бектурду айдатып, аздан кийин шаар борборунда жайгашкан айтылуу супермаркеттин 4-үнчү кабатында жайгашкан алиги такси кызматынын кеңсесинде болду. Чоң кыз, баланча марка, номурлуу машинанын айдоочусунун аты жөнүн айтып коесузбу? Деп оператор кыздан сурады эле ал. Биздин мындай маалыматтарды айтууга укугубуз жок, деп жактырбаңкы жооп берди. Айтып койсоңуз, мага чоң жардам кылган болор элеңиз, деп аким капчыгынан 1000 сомдук сууруп алдына койду. Кайра алыңыз мобунуңузду, деп кыз чочуп кетти. Мага керектүү кишинин аты жөнүн айтсаңыз, бу да сиздики болот, деп аким капчыгынан дагы 1000 сомдук сууруду. Таң калган түрдө акимди бир акчаларды бир карап алган кыз алдында жайылган журналын барактай берип, ээсинин аты кызыктырып жаткан машинанын номурун кайра сурады.
Кайталап уккан ал журналын дагы барактап эч нерсе таппады көрүнөт. Өйдө туруп коңшу бөлмөгө кирип кетип кыйлага кармалып, жоон папка көтөрө босогодон аттап, аны караган соң унчукту. Ал машинанын айдоочусу Табылдиев экен. Я, деп чочуп кеткен Аким кайра шашыла сурады. Атычы, аты? Акбар, дегенде кыз Аким үстөлгө колундагы миңдикти чаап кубанычтуу үн катты. Рахмат карындаш, чоң жардам кылдың. Оператор кыз эч нерсеге түшүнө бербей ийин күйшөп туруп калды. Төртөө кечинде чогулушкандарында Акбарды кандай кылышты талкуулашты. Бектур менен Кабыл андай чыккынчыны тымызын тындым кылуу сунуштарынан кайтышкан жок. Бейшен болсо кечирим сурап болсо да Акбар менен кайрадан келишип, коркунучтан сактаналы деди. Ушинтип өзүнүкүн бербей, бир жагы кур намыска алдырып, экинчи жагы адам канына забын кылуудан заарканып кызуу талашып кеткен досторунун эч кимисине кошулбай отурган Аким бир кезде өз калыс чечимин чыгарды. Силердин ар бириңердин өз жүйөңөргө түшүнүп турам. Туура, Акбар биздин артыбызга суу куюп, достугубузду чанып эң эле туура эмес кылды. Анын баардык сырларыбызды билип туруп, бизге каршы иш кылып жатканы өтө эле кооптуу болуп турат. Бирок ал өткөндөгү үй жайын өрттөп, баардык мал мүлктөрүнөн айырганыбыздан кийин деле ызасы менен бизди менттерге тапшырып сала алмак. Анткенге шарты да, мүмкүнчүлүгү дагы бар болчу. Бирок ал айкөлдүк кылдыбы, адамкерчиликке бардыбы, андай кылган жок. Ошонусу менен бизди жеңди. Болбосо биздин баардык кылгандарыбызды тизмектеп менттерге айтып берсе, же өткөндөгү эле жашынган үйүн өрттөгөнүбүз үчүн арыз жазса, биз азыр башка жерде отурмакпыз. Ошон үчүн мен азыр Бейшенге кошулуп, андан кечирим сурап болсо да келишип, сураганын берип, ошо менен биздин сырларыбызды сыртка чыгарбагыдай кылсак деймин. Кандай дейсиңер? Силер кечирим сурасаңар сурай бергиле. Биз Кабыл экөөбүз ал акмактан кечирим сурабайбыз. Ал тургай жүзүнө тике карабайбыз. Кабыл, деди Бектур чорт кесе. Кабыл андан ашып түштү. Ооба, Акбардын бул дүйнөдө тирүү турганы биз үчүн аябай коркунучтуу. Бирде болбосо бирде жасагандарыбыз оозунан чыгып кетпейт деп ким кепилдик бере алат? Балким дагы бирөөлөргө бул тууралуу айтып да бергендир. Баягы малын бактырган бала менен анын энесине эмдигиче эмнелерди айтып берди экен ким билет. Ошентсе да силер аны алдап көргүлө, болбосо бизге бергиле. Ушундай чечимге келишти. Бирок ага жолугаардан мурун не бар не жок деген ойдо анын артынан 2-3 күн аңдып, жашаган жерин такташты. Ушул 1 жылда үйлөнүп, балалуу да болгонго үлгүргөнүн билишти. Аз эле убакыттын ичинде мындай ийгиликке жеткенине таң калышып, бактысына суктанышты. Күндөрдүн биринде кардар күтүп отурган Акбардын жанына Бейшен шып эте кирип отура калды. Ага удаа эле Аким арткы орундукка отурду. Бейшенди бир карап чочуганы менен Акбар тез эле өзүн колго алып кардарынан сурагандай үн катты. Каяка айдайын? Акбар, сени менен сүйлөшөлү деп келдик, каалаган жагыңа айда, деди Бейшен. Бир ээн жерге барып токтоюн анда. Силер ээн жерде иш кылганды жакшы көрөт эмессиңерби? Деп кекээрлүү үн каткан Акбар машинасын айдап жөнөп, айланасы ээн жол боюндагы бактын түбүнө токтоду. Сүйлөй бергиле, деди ал кайрадан кекээрлүү түрдө. Акбар, бармактайдан бирге чоңойгон балдардан элек, достордон болчубуз. Тилекке каршы ортобуздан көп түшүнбөстүктөр болуп, эми келишпес душмандарга айланып кеткенибизге өкүнүп жүрөбүз. Ойлоп көрсөк, бизден көбүрөөк кетип калыптыр. Ошон үчүн ошол кемчилигибизди моюнга алып, сенден кечирим сурап келдик. Өткөндөгү өрттөлгөн мал мүлкүңдү кайра тургузуп берип, бири-бирибизге тиш кайрашкан душмандашуудан баш тартып, кайрадан баягыдай эле дос бойдон калсак дейбиз. Кандай дейсиң? Деп айтар сөзүн ортого салган Бейшен башка сөз таппагансып,
эки жакты карана берип унчукпай калды. Мен силерди тааныбай турам, досторум, деди Акбар таң калган түрдө сөзүнө какшык аралаштырып. Же мурдуңарга суу, жаныңарга күч келдиби? Же о дүйнөдөн аян алып, артыңарды менттер чукуй баштадыбы? Кандай болсо да абалыңар жакшы эмес окшойт, кайрандарым. Болбосо Кудай Теңириңерди тааныбай калдыңар эле. Менин тагдырымды өз билгениңердей чечип. Эми силерге эмне болду? Арам оокатыңар аш болбой жатабы? Кылган кылмыштарыңарды мен бирөөлөргө айтып, менттерге билдирип коет деп коркуп жатасыңарбы? Коркпой эле койгула, мен андайга барбайм. Мындай жаман оюм болсо, эбак эле силерди түрмөнүн түбүнө түшүрүп коймокмун. Силерге салыштырмалуу мен жетимканада бирге чоңойгон тагдырлаштарымды жамандыкка кыйбайм. Буга мен силерден корккондон эмес, абийиримдин алдында ак болуш үчүн барбайм. Андан кам санабай эле койгула. Бирок Кудай деген бар. Ошон үчүн мен силердин кандуу чеңгээлиңерге илинбей кутулуп кетип жүрөм. Ошон үчүн силер бирде болбосо бирде өз жазаңарды алып түрмөдөгү оордуңарды табасыңар. Өмүр бою эле кылгылыкты кылып коюп, ушинтип тайраңдап, эркин жүрө берериңерге ишенбейм. Мал мүлкүңдү кайра тургузуп берсек дейсиңер. Андай арам оокатыңар өзүңөргө эле буйрсун. Мен керек болсо ошол мал мүлктүн өрттөнүп кеткенине сүйүнүп жүрөм. Анткени алар өз ак эмгегим менен куралышса да түбү силердин арам акчаңардан башталган. Ошон үчүн менин ага ичим оорубайт. Азыр болсо аз болсо да ак эмгегимдин таттуу даамын татып жыргап жашап жатам. Силерге салыштырмалуу уйкум менен санаам тынч. Анткени кылган уурулуктарым менен жасаган кылмыштарым жок. Качандыр бир ушул сөздөрдү силерге айтсам деп жүрчү элем. Айтып жеңилдеп алдым. Рахмат. Кечирим сурайсың, Бейшен. Сенин берки досторуңа караганда жүрөгүң жумшагыраак болчу. Ошон үчүн буга сен бара алмаксың. Ал эми могул аким менен Бектур кабылдардын буга эрктери да, адамдыктары дагы жетпейт. Эгер ушулар кечирим сурап келсе, мен ойлонуп көрмөкмүн. Чындап эле эстерине келген го демекмин. Андыктан сенин баарыңардын атыңардан кечирим сураганыңды кабыл алган жокмун. Дагы айтар сөзүңөр болсо айткыла. Болбосо машинамды бошоткула. Дагы бир эскертип коерум, адатыңарча ар кандай кырсыктарга шылтап мени тындым кылам деп болбогула. Андайыңардын шегин билчү болсом, анда мага таарынбагыла. Тим эле түрмөнүн түбүнө түшүрүп чиритип коем. Мени өзүңөрдөн коркот деп ойлобогула. Бара берсиңер болот. Сөз бүттү. Аким машинадан атып чыгып, каалганы күчүнүн бардыгынча карс эттире жапты. Бейшен буйдала түшүп, эшикти ачып чыгып баратып акырын үн катты. Акбар, сак болчу. Акбар Бейшендин бул кеңешинен душмандын каарын эмес, достун мээримин сезип, башын эйкегилеп жиберди.